Адамдын кабырдагы жооп берүүсү менен кыяматтагы жообунун айырмасын айтыңызчы. Кабырдагы жашоону биз барзах дейбиз. Мындайча айтканда, эң алгачкы суроолорунан кыямат күнү адам баласы баягы толук жаны денесине кирип, кадимкидей тирилип бул жашоодогудай. Анан ошо менен эсеп кысып, толугу менен эмне кылган, эмне иштерди аткарган, жакшылык болсо жакшылык, жамандык болсо жамандык, ошого жараша бардык суроолордон өтүп, анан ошого жараша жазасын же жакшылыгын алат. Кабырдагы суроо болсо, бул бизге билинбеген гайып илими. Ошол жерде адам баласынын денеси менен, руху менен суралат. Бизге кандай акыйкатта, кандай чындыкта суралар белгисиз. Биз буга ишенебиз. Ал кезде ошо адам баласы бул дүйнөдө кандай иштерди кылган, ошо боюнча суралат. Анан жообуна жараша ошо кыямат күнгө чейин, тирилгенге чейин жакшылыгын көрүп жатат. Эгерде жооп бере албаган болсо, кыйналып, азабын көрүп жатат. Мына экөөнүн ошол негизги айырмачылыгы ушунда. Аллаху алам.